Номер 7 лабораториялык иш диоддор жасаган Азамат Рахманалиев. Бизге керек болгон жабдуулар бул тажрыйба тактасы, батарейкалар, мультиметр, резисторлор, туташтыруучу сымдар жана диод. Бул иштин максаты жарым өткөргүч диоддордун айрым иштөө өзгөчөлүктөрүн тажрыйба жүзүндө изилдөө. Жарым өткөргүч диодко келерден мурда биз жарым өткөргүчтөр деген түшүнүккө ээ болушубуз керек. Бул биздин сабактын теориясы болот. Жарым өткөргүчтөргө келсек, жарым өткөргүчтөр деген эмне? Жарым өткөргүчтөр салыштырмалуу каршылыгынын мааниси боюнча өткөргүчтөр жана диэлектриктердин ортосунда орун алат. Ошол үчүн да бул жарым өткөргүч деп аталып калган. Эгер бул материалдардын электр өткөрүмдүүлүгүн жана эркин электрон концентрациясын салыштыра турган болсок, алардын маанилери төмөнкүдө көрүп турганыңыздардай. Алар металл жана диэлектриктердин ортосунан орун алат. Жарым өткөргүчтөргө бир катар химиялык элементтер таандык. Бул германий, кремний, мышьяк жана башка ушул сыяктуулар. Бизди курчап турган дүйнөнүн органик эмес заттарын дээрлик баары жарым өткөргүчтөр болуп эсептелет. Жаратылышта эң кеңири таралган жарым өткөргүч бул жер кыртышынын 30% түзгөн кремний эсептелет. Жарым өткөргүчтөрдүн металлдардан эң башка айырмачылыгы бул алардын эркин электрондордун санынын, башкача айтканда, салыштырмалуу каршылыгынын температурадан көз карандылыгы. Металлдарда температура жогорулашы менен каршылык чоңоюп, өткөрүмдүүлүк азайса, жарым өткөргүчтөрдө тескерисинче температуранын жогорулашы менен эркин электрондордун концентрациясы чоңоюп, өткөрүмдүүлүгү жогорулайт. Бул графикте көргөнүңүздөрдөй температура жогорулашы менен каршылык азайып барат. Бул көз карандылыктын мындай жүрүшү жарым өткөргүчтөрдөгү бош заряддардын концентрациясы температуранын жогорулашы менен чоңойгондугун көрсөтөт. Жарым өткөргүчтөрдөгү токту карасак, кремний мисалында карайбыз. Таза кремний өзүнүн атомдук кристалдык точосу менен кызык. Кремний атому тышкы катмарында 4 валенттүү электронго ээ. Схемалык турда ушундай көрсөтсөк болот. Валенттүү электрондор бул башка электрондор менен байланыш түзүүгө аракет кылган электрондор. Ар бир электрон жанындагы башка кремний атомунун электрону менен байланыш түзүп, моундай кристалдык торчону түзөт. Бул 2 өлчөмдүү сүрөт, 3 өлчөмдүү моделин карасак, бул сыяктуу болот. Ар бир электрондордун жуубу бири-бири менен коваленттүү байланышта турушат. Бул торчодо бош электрондор жок, ошол себептен таза кремний өтө аз электр өткөрүмдүүлүккө ээ. Бирок биз легирлөө методу менен кремнийге керектүү аралаштырмаларды кошуп, анын атомдук торчосун өзгөртсөк болот. Мисалга, тышкы катмарында 5 электрон бар фосфорду кошсок, атомдук торчобуз бул көрүнүшкө келет. Фосфор атомунун катмарындагы электрондор кремний атомунун электрондору менен байланыш түзөт, бирок бир электрон эркин калып кетет. Ошентип биз токту жакшы өткөрүүчү материал алдык жана бул жерде заряд ташуучулар булар электрондор. Бирок андан да кызыктуураак болгон тышкы катмарында 3 электрону бар алюминий менен легирленген кремнийди карасак. Бул алюминий атомунун 3 электрону кремний атомунун 3 электрону менен ковалент байланыш түзөт. Бирок алюминий атомунун 4-чү электронунун жок болгону кремний атомундагы бир электронду жүпсүз калтырат жана электрон үчүн бош орун пайда болот. Бул бош орун көңдөйчө деп аталат. Көңдөйчө өзүнө электрондорду тартууга умтулат. Эгерде белгилүү бир чыңалуу колдонулса, анда коваленттик байланыштардагы электрондор бул көңдөйчөлөргө тартылып, жаңы көңдөйчөлөр пайда болот. Эгер бул процесси бир көңдөйчөнүн мисалында карасак, анда бөлүкчөлөрдүн кандай кыймылдаганын так байкоого болот. Көңдөйчө жылып жаткандай бир көрүнүшкө келебиз. Мындай затты көңдөйчөлүү өткөрүмдүүлүккө ээ материал деп атауга болот. Анткени бул материал аркылуу электрон эмес, көңдөйчө жылат. Ошондой эле эстетип кетсем, электрондор бул тест заряддуу бөлүкчөлөр, ал эми көңдөйчөлөр электрондорду өздөрүнө тарткысы келгендиктен, алар оң зарядды алып жүрүүчүлөр болуп эсептелет. Биздин эркин электрондору бар кремний, башкача айтканда фосфор менен легирленген кремний, N типиндеги жарым өткөргүч деп аталат. А көңдөйчөлүү өткөрүмдүүлүккө ээ болгон кремний, башкача айтканда алюминий менен легирленген кремний, P типиндеги жарым өткөргүч деп аталат. А N тип жана P тип бул электроникага кызыккандар үчүн өтө эле таанышуу кылат. Азыр түшүнүп чыгалы. Эгер бул эки түрдүү жарым өткөргүчтү N тип менен P типти бириктирсек, анда алардын бириккен жеринде фосфор атомунун эркин электрондору алюминий атомдорундагы бош орундарга өтүп кетет. Мунун натыйжасында жарым өткөргүчтүн чек арасында бекитилүүчү катмар пайда болот. Бул жерде кристалдык торчо таза кремнийди эске салат. Анда эркин электрондор да, көңдөйчөлөр да жок. Ошондуктан бул катмар бекитилүүчү катмар деп аталат. Анткени эркин электрондор менен көңдөйчөлөр бири-бири менен кошулуп, кыймылсыз абалга келет. Эгер ушул конструкция аркылуу ток бергенге аракет кылсак, жана плюс питанияны N тип жарым өткөргүчкө, ал эми минус питанияны P тип жарым өткөргүчкө кошсок, анда биз байкайбыз. Фосфор атомдорунун эркин электрондору плюс питанияга тартылып, жылышат. Себеби плюс питания бул оң заряд. Ал эми электрондор тест зарядка ээ. Ошондуктан алар бири-бирине тартылышат.
Ал эми оң заряддын ташуучулары болгон көңдөйчүлөр минуска жылышат. Ал эми жарым өткөргүчтөрдүн бириккен жериндеги бекитилүүчү катмар кеңейет. Натыйжада ток өтпөйт. Бул көрүнүш диоддун тескери өтүшү деп аталат. Эми полярдуулукту өзгөртүп, башында кичинекей чыңалуу, мисалы 0,3 вольт берсек, биз байкайбыз. Н тип жарым өткөргүчтөгү эркин электрондор бекитилүүчү катмарды жоготууну каалап, көңдөйчүлөргө өтүүнү аракет кылат. Ал эми көңдөйчүлөр аларды кабыл алууга даяр турушат, бирок потенциалдык энергия жетишпейт, чыңалуу жетишпейт. Ошондуктан алар бекитилүүчү катмарды өтө алышпайт. Бирок эгерде биз 0,7 вольт чыңалуу берсек, бул материалдар үчүн болжол менен ушунча керек. Анда электрондор тартиптүү түрдө чынжырга жылып, электрдик ток пайда болот. Биз карап чыккан кремнийдин эки түрүнөн түзүлгөн конструкция эң жөнөкөй кремний диоду болуп саналат. Бир тарапка ток агат, ал эми экинчи тарапка ток акпайт. Ток агышы үчүн потенциалдык тоскоолдукту жеңүү керек. Ал болжол менен 0,7 вольтту түзөт. Кремний диоддорунда электрондор ушул тоскоолдукту жеңгенде алардын потенциалдык энергиясы азаят жана диоддун артында чыккан чыңалуу 0,7 вольтко төмөндөйт. Теориясы менен тааныш болдук деп ойлойм. Эми лабораториялык ишке өтөлү. Номер 7 лабораториялык иш диоддор, бизге керек болгон жабдуулар, тажрыйба тактабыз, батарейкалар, мультиметрлер, резисторлор 1000 Ом жана 330 Ом, туташтыруучу зымдар жана биздин диод. Бул ишибиздин максаты жарым өткөргүч диоддордун айрым өзгөчөлүктөрүн тажрыйба жүзүндө изилдөө. Так, биздин ишибиз 7.8 сүрөттөгү чынжыр чогултуу менен башталат. Жана ал чогултулабыз чынжырды. Андан кийин биздин мультиметрди жандырып, биринчи эле бул точканы А деп, бул точканы Б деп, бул точканы С деп белгилей алабыз. А, Б, С точкаларыбызды. Биздин биринчи кадамыбыз потенциометрдин жардамы менен Б жана С жектеринин ортосунда болгон чыңалууну 50 милливольтко келтире алабыз, жөндөп алабыз. Мен аны жөндөп алдым. Жана алынган маанибизди А, Б точкасындагы чыңалууну таблицага жазып алабыз. Ошондо 0,41 милливольт. Жана биз ушул кадамдарды Б-С ортосунда чыңалуу 100 милливольт, 200, 300, 2 вольтко чейин баарын алмаштырып, туш келген АБ точкасынын ортосундагы чыңалууну өлчөп чыгабыз. Так, биз маанилерибизди алдык жана экинчи кадамга өтсөк, экинчи кадамыбызда диодубузду алмаштырып туруп, тескери өтүш деген таблицада тескери өтүш деген бөлүм толтурабыз. Так, азыр алмаштырсак. Көргөнүңүздөрдөй эч кандай ток жок. Эмнеге дегенде диоддо тескери өтүштө ток болбойт, ток өтпөйт. Диод только бир тарапка ток өткөрөт. Тажрыйбабызды аткарып, биз таблицабызды толтура алдык. Эми алынган маанилердин жардамы менен диоддон чыккан ток күчүнүн маанилерин өлчөп алсак болот. Бул биздин эсептөөлөрүбүз. Бул Б-С точкасындагы резистордун чыңалуусуну резистордун каршылыгына бөлүп, резистордон чыккан ток күчүнүн маанилерин алабыз. Алынган маанилерибиз бизге диоддун өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат бериш үчүн ОБС чектинен чыккан ток күчүнүн диодко кирген чыңалуудан көз карандылык графигин тургузсак. Графигибизди тургузуп алдык. Көргөнүңүздөрдөй, каршылыгыбыз 1000 Ом болгон учурда диоддон чыккан ток күчү диодко кирген чыңалуу 0,167 вольт болгондо гана пайда боло баштайт. Бул бизге мен сабактын теориясында айтып кеткендей, диоддун бекитилүүчү катмарын электрондор жеңип өтүшү үчүн керек болгон потенциалдын мааниси. Байкаганыңыздардай, андан кийин ток күчү кескин өсө баштаган. Эмнеге дегенде, электрондорго бекитилүүчү катмарды жеңип өтүүгө керек болгон чыңалуу берилди. Электрондор эч кандай тоскоолсуз диоддон өтүп атышат. Ошол себептен да диоддон өткөн электрондордун саны кескин көбөйө баштады. Ушул себептен да ток күчү кескин өсүүдө. Сабагыбызды жыйынтыктасак, бул сабакта биз жарым өткөргүчтөр менен тааныштык. Жарым өткөргүчтөрдө ток кандай жүрөөрүн көрдүк. Жарым өткөргүч диоддун иштөө принципи жана айрым өзгөчөлүктөрү менен тааныштык. Ишибизди аткарып, диоддун вольт ампердик мүнөздөмө графигин тургуздук. Биз ишибиздин максатына толук кандуу жеттик деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.